Аял киши алтын сөйкө, алтын цепочка тагынса, мойну менен кулагы ахиретте от болуп күйөбү. Жога, мындай жога. Алтын эркекке тыйы салынат. Аялдарга тыйы салынбайт. Аялдарга алтын тагынса сооп болот, эркек тагынса күнөө болот. Макулбу? Ошон үчүн иншалла эч кыжалат болбоңуздар. Албетте, алтындын граммы 85 граммга жете турган болсо, урматтуу аялдар зекетти бериш керек болот. Сом менен бере бересиздер. Бейбечараларга 40тан бири. Мисалы айтканда 100 грамм алтыныңыз бар да? 100 грамм алтын бар. Макулбу? 100 грамм алтын, 100 грамм алтынга 2,5 грамм алтындын акчасы канча болсо, ошончо зекет да. Бизден сизге сурообуз, ата-энелерибиз динде кыз киши эрте турмушка чыгыш керек, окуп эмне кыласың, илим алсаң болду деп бир аз кысым кылып жатышат. Биз окуп, илим билим алып 22 жашка чыккандан кийин деле турмуш курсак болобу? Ата-энебиз 22 жашка чейин бойдок жүргөнгө болбойт деп айтышат. Ушул боюнча кандай кеңеш бересиз? Ата-энеңизди угуңуз, бактылуу болуңуз. Менин кыска кеңешим ушундай. Макулбу? Иншалла, Кудай кааласа. Ата-эне бала чакасына жакшылык каалагандай, бирөө андай каалабайт. Бүгүн эгерде жакшы бир жактан жуучу түшүп калган болсо, аны кайтарып не кылат? Бойго жеткен болсо, жакшы турмуш курганы жакшы. Кыз балага негизи имандуу болуп, күйөөсүн сыйлаган, күйөөсүнүн акысын билип, үй бүлөнү сактагандын, ошолордун шарияттагы жолдомолорду билип, жана бала чаканы кандай тарбия кылыш керек, ошону билип, жакшы тамак, жакшы кийим тиккен болсо болду. Андан ашык кереги да жок. Менин сизге суром, атам жакында эле 4 айга дааватка кеткен. Үйдө байкем бар. Биз байкем апам болуп дааватка чыгып, же мастурат тосуп, апталык таалимдерди үйгө алып өткөзсөк болобу? Же атам келгенге анан уруксатсыз нерсе кыла албайбызбы? Жок, мына байкеңер бар экен. Үйгө Кудай кааласа тосуп алсаңар болот, кабыл алсаңар болот. Эртең менен жана кечинде окулуучу дуа, зикирлер деп коет. Ошону кайсы намаздардан кийин айткан жакшы? Багымдаттан кийин айта бериңиз. Кечкисин болсо, кечки дуалар бар го, аны болсо асырдан кийин айтып коюңуз. Чоң сүрөлөрдү 4 рекет намазда ар бир рекетине бөлүп айтса болобу? Эгер сүрө бүтпөй калса, эч нерсе болбойбу? Эч нерсе болбойт, бөлүп айтсаңыз деле болот. Чоң сүрөлөрдү бөлүп окусаңар болот. Ясинди мисалы 4 рекетке бөлүңүз, табаракты бөлүңүз, мисалы боло берет. Тойдо өзүң отурган столдо арак берилгени менен башка столдо берилип жатат. Берилбегени менен башка столдо берилип жатат. Кандай болот? Бир ресторандын ичи да баары бир. Ошон үчүн андай тойдон чыгып кетиш керек болот. Акырын боптур, менин ишим бар эле деп, жакшынакай бере турганыңызды берип, патаңызды берип дегендей, анан чыгып кетип калыш керек. Арак куюлган жерде отурбаш керек. Эгерде билсеңиз арак куюлганын барбаш керек алдына эле. Бирок тууганчылык мамилени дагы бузбайлы, ошон үчүн эмне кылыш керек? Той болоордон алдын же тойдон кийин барып коюңуз. Тууганчылык мамиле дагы бузулбасын. Бирок ошол эле кезде арак куюлган жерге баргаң болбойт. Свадьба өткөрүп, ырдатып, бийлетсе болбойт. Кошунамдын аялы суранды эле, күйөөсү WhatsApp'тан талак деп эмеспи? Сага 3 талак деп жазыптыр. Сизге суроо, талак түшөбү? 3 талак сага деп айткан болсо, жөн эле түшөт, ойлонбостон. Албетте, такташ үчүн сиз да ортомчу болуп атасыз. Ошондуктан бул маселе ортомчу болуп, телефон аркылуу эч качан сурабаш керек талакты. То есть мындай маселесинчи бетме-бет барып телефон ортомчусуз ошо кошунаңызга айтып коюңуз, муфтиятка барып маселесин чечишсин.
же болбосо мына казыятка барып чечишсин. Эжеме hadya окорочка алып келиптир. Hadyaga окорочка алып келиптир. Ошону жейби же эмне кылат? Мына окорочкалар бар го, чет мамлекеттен келгендер. Бушулар болбойт. Сактаныңыздар таксылар. Өзүңүздөрдүн алхамдулилlah эгерде ишенимдүү жерде птица фабрика же болбосо ишенимдүү Кыргызстанда деле мен билгенден Мариям деген бар, дагы бир топтору бар. Ошолордуку макул. Анан тиги Бразилия халал деп 10 жол печат басса деле аны жебегиле. Чет мамлекеттен келген аны. Кандай союлган каяктан белгисиз да. Кыргызстандын өзүбүздөн болсо бөлөк кеп да. Шаардагы медреселер боюнча айта кетсеңиз, каарлыкка канча жыл окуйт, илимге канча жыл, хафизага канча, кайсы медреселер бар, кененирээк айта кетсеңиз медресе боюнча. Шаарда эми медресе аябай эле көбөйүп кетти. Эми Куран жаттаган кээ-бири 1 жылдара жаттап коет экен, кээ-бири 2-3 жылда, кээ-бири 5 жылда жаттайт экен, эми ар кыл экен да. Медреселер көбүнчө, мына биздин медреселер көбүнчө ушул даярдоо курсу менен кошо бириккенде 6-7 жыл болот да. Мени суроо, менин кайнежем мени жактырбайбы билбейм. Башка бирөөгө ачуусу келсе деле менден чыгарат. Менин сабырым түгөнүп баратат. Кейип калайын десем, кетип калайын дейби экен. Кетип калайын десем, күйөөмдү кыялбай эмне кылсам болот? Жок, оңой эле бу. Кандай сизди ачуусу келсе, сиз жылмайып эле тура бериң. Гүлүп эле тура бериш керек да. Анан только жакшылык кыла бериш керек болду. Анан тияк-бияк анча-мынча ылдыйода кылыгына вообще көңүл бурбаш керек. Вообще көңүл бурбаш керек. Үй бүлө кетип калайын деп андай болбош керек. Сабырдуу болуп эле, амалыңызга бекем болуңуз. Кыжалат болбоңуз. Зикир дуа кылып, эмне деп айткан чакта дагычы. Кой сойгондо ич этин албай туруп, куйкалап союп жатышат. Ошол этти жегенге болобу? Эгерде сыртынан куйкалаганда ысыктыгы ашказанга жете турган деңгээлде болуп калса, анда жесе болбой калат. Түшүнүңүздөрбү? Ашказандагы ошол нажастар этине ысыгы өтүп кетет алчы. Ошон үчүн куйкалап жесе болот шариятта. Бирок кандай? Биринчи ичек карын алып койгула дагы, сырттан куйкалай бериң. Бишкек шаарда алхамдулилlah бир топ эмелер бар. Мурда да ушундай болчу. Биз айтып, анан кийин аз балдар ушуга өттү, жакшынакай эле бир канча жылдан бери. Ичек карын алып коет да, куйкалап бере берет. Устаз, өлүк чыккан жерден тамак жеген боюнча кеңири айта кетиңизчи. Өлүк чыккан жерден тамак жебей, тамак жедириш керек, кыскача айтсам. Кененирээк болсо 3 күнгө чейин ошол эле кошуналар, тууган уруктар эрте мененкисин, түшкүсүн, кечкисин кошуна туугандар бөлүп алсын дагы. Бирөө чайын алып барсын, сүтү менен, бирөө нанын алып барсын, бирөө тамагын алып барсын. Мына мусулманчылык, мына кошуналык акысы болот. Айерге барып анан алардын өлгөн үстүнө көмгөн кылып, деп казан кайнатып тойбой эле айер. Айер кайгы бөлүшүп, аерден алардын кабыргалары кайшы отурган учуру. Бизден кандай жакшылык керек? Ушундай кылыш керек. Эгерде ошол үйгө Оштон, Көлдөн, Нарындан дегендей, жосу Бишкектен, Алматадан коноктор келип калса, узак жактан, даже ошолорду үйгө алып кетип калышыбыз керек. Кошуналарчы алып кетип биздин үйдөн чай ичсин деп. Мына шарият үстүнө дейт. 3 күндөн кийин анан макул. Балдарым Меккеге жолдомо алып беребиз деп жатышат. Суром, балдарыбыз алып берсе болобу? Же өзүбүз менетибиз менен барышыбыз керекпи? Жок. Анта ва малук ли абик дейт. Сен жана мал мүлкүң атаныкы бул. Атага таандык. Эми балдарыңызды сиз төрөгөнсүз да. Төрөбөсөңүз ал балаңыз каяктан акча табат эле. Ошон үчүн бемарал ала бериң. Буларды ушул жолдомо береби? Жолдомосунун үстүнө коюп дагы жолдомо алыңыз алардан. Толук акыңыз бар. Кредит жөнүндө да айта кетсеңиз, кредит болбойт. Кредит болбойт. Ким кредит алып иштеген болсо, тезирээк кутулсун да тооба кылсын. Бул орустар айтып коет, финансовое рабство деп коет.
Kredit бар ғой. Финансылық құлшылдықта. Құлсың да. Төлей беріп. Ya, gündüzü қыжалат, түні ұйқы жоқ. Менің етеккерім тұрықсыз келет. Кейде bir ay бойы келет. Ертең менен ғұсыл алып намаз оқысам, пешімден кейін қайра еле келіп қалады. Емне қылсам болады? Тоқтатып қойсам, намазым қаза болып қалбайбы. Мындай. Айыз, етеккер, азы біздің Ханафи мазхабта 3 күн, көбі 10 күн болды. 10 күнден кейін дағы ашықша келе тұрған болса, ал айызды емес, ал орылы қан деп аталады. Ағам не қылады? Bir ғұсыл қылып алады дағы, болды. Андан кейінгі әр намаздан алдын жаңы тағаратпен намаз оқи береді. Балам қарылықта оқып жатады. Зейіні жақшы açılбай дуа қылып қойыңызшы. Алла Тағалам жеңіл қылсын, жаттағанды, Алла Тағалам өзі қабыл қылсын. Менің бір туғандарыма дуа қылып қойыңызшы. Намаз оқушына жардам болсын. Алла Тағалам бар тауфиқ берсін. Амин.